кыргыздардын ошол жердеги чоң ички дүйнөсүндө чоң сыныгы бар, калдыгы бар. Аны эгерде сен мисалы кыргызды өзүң менен тең көрсөң, кыргызды чынында эле баардык президенттер жолукканда ар бир жолугушууда орус президенти дагы, кыргыз президенти дагы эки сөздү айтышат. Булар мынтип айтышат жолукканда. Орус президенти Путин айтат: Кыргызстан биздин стратегиялык партнерубуз. Кыргыз президенти айтат: Орусия биздин негизги стратегиялык партнерубуз. Эгерде сиздер бизди партнер катары көрсөңүздөр, анда ошо тарыхыбызда болгон ошондой окуялар унутулсун десеңиздер, бизди эгемен өзүңөр менен тең адам, тең ата көрсөңүздөр, анда урматтап койгула да. Анда бизди эгемендүүлүк алып биз кыргызбыз деп атканыбызды сыйлап койгула да. Эмнеге мисалы акыркы учурларда айрым учурларда эле Путиндин сөздөрүндө Кыргызская республика, Кыргызстан деп кетпесе, көп учурда азыр Кыргызстан деп баштады. Кыргызская республика деп баштады. Эмнеге Путин Кыргызская республика деп айта баштады? А силер депутаттары, ошол жердеги жанагы көрүнүктүү адамдары эмнеге силер киргиз деп какшай бересиңер? Мурунку эстетип, себеп дегенде биздин эсибизде калган да, биздин тарыхыбызда да калган. Бул якшы киргиз, яман киргиз деп булар тиги үстөмдүк кылып, колония учурунда, булар баягы ак падыша учурунда. Албетте, эмнесинен коркосуңар? Азыр сиздер болсо, мисалы эгемен Орусиясыңар да, эмнесинен коркосуңар? Ак падыша учурунда болгон нерсе айтып койгула, кабыл алып койгула.